Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору. Всем огромный привет. Баарыңарга чоң салам. Бул биздин каналдын максаты орус жергесинде жүргөн мекендештерибиз менен билген орусчабызды бөлүшүү жана бизге берилген комментарийлерге кызыктуу болсо, пайдалуу болсо, мына сизге эртең ушул керектүү болуп калышы мүмкүн деген чечимге келсек, ошого жооп берүү орус тилинде. Жана кыргыз тилине бап келе турган эң жөнөкөй сөздүн эң жөнөкөй варианты менен көрсөтүп берүү. Орус тилдүү адамдардын бизге айтылган сөздөрүн туура түшүнүүнү, ошонун сөздүн варианттарын баарын айтып, ошонун туура варианты менен бөлүшүү. Ширин Сулайманова айтыптыр, кайсыл жерди сүртүш керек, ал жерге эмне болуптур, тамчылап суу акканда чака коем, тряпканы алып келем, коетур, көрсөтүп койгоем, эмне болуп тамчылаптыр, андай мындай деген 5-6 сүйлөмү бар экен. Мен сураган боюнча, мен дайыма эле айтам, 5-6 сүйлөмдү мага кичине кылып, жем чачкандай кылып чачып койгула деп. Ошо Ширин менин суранычымды аткарып 5-6 сүйлөм жазган экен. Ошол сүйлөмдөрдүн орусча которулушу жана айтуунун варианттары. Вытереть деген сүртүү, эми сүртүү, эми сүртүү же общий эле сүртүүнүн баштапкы варианты вытереть. О каком месте вы говорите? Кайсыл жерде айтып жатасыз? Где нужно вытереть? Кайсыл жерде сүртүү керек? О каком месте вы говорите? Кайсы жерде айтып жатасыз? Место деп местасын сурап атат. Где это? Бул каякта, ал каякта. А где это? Ал каякта, кайсы жерде? Ал местаны сурап атат. Где это находится? Бул кайсы жерде орун алган? Каякта бул кабинет кайсы жерде? Же тамчылап аткан жер кайсы жерде? А где это капает? Кайсыл жерде тамчылап атат? Где деген демек кайсы каякта деп орунун сураганда пайдалануучу сөз экен. Где нужно вытереть? Кайсыл жерде сүртүш керек? Нужно деген керек, Керектин жумшак айтылган варианты. Аябай керекти катуу айтсаңыз, надо деп айтасыз, Минтип айтпаш керек, не надо так говорить. Мне обязательно надо, чтобы ты сегодня выдал мне зарплату. Мага аябай керек, сен бүгүн акча керек мага. Бүгүн беришиң керек зарплатаны деген сыяктуу сөздөрдө надо деген сөз. Сылык. Этично айтканда нужно деген сөз, Где нужно вытереть? Кайсыл жерде сүртүш керек? Эми көрсөтүп коюңузчу дегенде, көрсөтүп койчу дегенде, покажи мне, где это. Кайсыл жерде экенин мага көрсөтүп койчу. Покажите мне, көрсөтүп коюңузчу. Покажите, көрсөтүп коюңузчу. Покажи, көрсөтүп кой. А можете мне показать, где это? Бул кайсыл жерде экенин мага көрсөтүп кое аласыңбы деп атат. А можете мне показать? Мага көрсөтүп кое аласыңбы? Где это? Кайсыл жерде экенин. А можешь мне показать, где это? Кайсыл жерде экенин көрсөтүп кое аласыңбы? А можете көрсөтүп кое аласызбы? Мне показать, где это? Кайсы жерде экенин. Что нужно сделать? Эмне кылыш керек? А что там нужно сделать десеңиз, ал жерде эмне кылыш керек экен? А что там нужно сделать? Ал жерде эмне кылыш керек экен? Что нужно сделать? Эмне кылыш керек? Мисалы 5-этажда Жаннанын кабинетинде тамчылап аткан, сиз бирде отурсаңыз, Алек келип Жаннанын кабинетинде тамчылап атат, ошол жака бар десе, а что нужно там сделать? Ал жерде эмне кылыш керек? Шыпырыш керек болсо, шыпырыгын алып аласыз. Столдун үстүн сүрүш керек болсо, тряпканы аласыз. Полду жууш керек болсо, швабраны аласыз, А эгер Жаннанын кабинетине уже барганыңызда, что нужно сделать? Эмне кылыш керек? Столду сүртөйүнбү, эмне кылайын? Сиз уже Жаннанын кабинетинде отурасыз да, ошон үчүн там деген сөздү колдонбойсуз. Эгер Жаннанын кабинетине бара элексиз, Жаннанын кабинетинде бир нерсе кылыш керек, анда там деген сөздү кошуп айтасыз. Тамчылап атат деген капает.
мына биринчи ага басым жасап айтыңыздар, ошондо туура болот. Капает. Дагы бир орус тилинде сөз бар, капает деп айтып коет. Капает, копает деп жазылат, бирок айтылганда капает деп эле айтылат. Ал болсо жерди казып атат, бир нерсени казып атат дегенди билдирет. Ошон үчүн тамчылап атат деген сөздү туура айтыш үчүн биринчи ага басым жасап капает деп айтыш керек. Аны созуп, моул аны созуп. Капает, тамчылап атат. Азыр тамчылап атат. Иногда капает деп деле айтыш мүмкүн. Анда санда тамчылап калат. С вечера капает. Кече кечкурунтан бери тамчылап атат. С потолка капает. Потолоктон тамчылап атат. Эми потолоктон эле тамчылап атканда колдонбойбуз бул капает деген сөздү. Капает с ведра. Сиз ведрону жерге коюп койдуңуз. Ведро жарылып кетиптир, ошол жерден тамчылап суу чыгып атат, мисалы. Капает с ведра. Ведродон тамчылап атат. Мне нужно новое ведро. С моего ведра капает. Мага жаңы чака керек. Менин чакам ушундай неме кылып, жыртылып калып, тамчылап атат. С крана капает. Крандан суу тамчылап атат. Невозможно закрыть, с этого крана капает. Жабууга вообще мүмкүн эмес экен, тамчылап атат деген мааниде. Накапало деген дагы сөздү кошуп айтышыңыз керек. Мисалы, сиз эртең менен 6-да келсеңиз эле, Анянын кабинети толтура суу. Түнү менен тамчы тамып, түнү менен жаан жааган, түнү менен тамчы жамып, кабинеттин баары суу экен. Ошондо накапало. Весь кабинет мисалы в воде, бардык кабинет суу. Там ночью так накапало. Накапало. Түнү менен аябай тамчылаптыр да. Демек, тамчылап бүткөндө, тамчылап бүтүптүр, аябай тамчылаптыр, укмуш көп тамчы тамыптыр түнү менен деген маанилерди айткыңыз келсе, накапало деп айтат экенсиз. Капало. Тамчылап аткан. Эртең менен 6-да келгениңизде коридордон тамчылап аткан, Аннанын кабинетинен тамчылабай калган, мисалы. Я пришла рано утром, мисалы, в коридоре капало. Коридордо тамчылап аткан. Азыр тамчылап атабы, атпайбы билбейсиз сиз. Ошондо билбейм, ошол эртең менен тамчылап аткан десе, утром капало. А эгер азыр дагы тамчылап атат болсо, капает болот. Тамчылап аткан, капало. Аябай тамчылаптыр, накапало. Еще капает. Дагы эле тамчылап атат. Еще капает деп жөнөкөй сүйлөм кылып айтып койсоңуз, дагы эле тамчылап атат. А еще капает деп сурасаңыз, мисалы, еще капает деп сурасаңыз, дагы эле тамчылап атабы? Мына суроо иретинде сурасаңыз, суроо иретин билдирет. Жөнөкөй сүйлөмдү айтсаңыз, жөнөкөй сүйлөм иретинде билдирет мааниси. Поставила. Поставила деген бул чаканы поставиланы айтып атабыз. Ошон үчүн чаканы коебуз. Чаканын түйү бар. Ошон үчүн чаканы поставил, поставила деп айтабыз. Эгер чаканы машинанын багажнигине ыргытып ийген болсок, положил в багажник ведро. Положила в багажник ведро. Багажникке салып койдум. Аны ыргытып эле салып коебуз да, А эгер багажникке малина терип чака менен толтура, аны багажникке жакшынакай кылып тургузуп коюп койгон болсоңуз, поставил ведро в багажник. Поставила ведро в багажник. Поставила. Бунда сиз жалгыз өзүңүз койгонуңузду айтып атасыз. Сиз эле койгонуңузду. Аня койдубу, Саня койдубу, Олег дагы барып чаканы койдубу билбейсиз. Сиз чаканы койгонсуз. А эгер Олег экөөңөр 5 чаканы көтөрүп барып койгон болсоңор, поставили. Сиз койгон болсоңуз, поставила. Поставила ведра. Ведра деген көп, Туда, где капало. Баягы тамчылап аткан жерге чакаларды койдум дейт. Чакаларды койдук, поставили. Чакаларды койдум, поставила ведра.
Куда поставить ведра? Чакаларды каяка коеюн? Местасын, орунун сурап атабыз бул жерде деле. Еще деген сөз бар. Дагы. Сиз эртең менен 6-да 5 чака коюп келгенсиз, 9-та Марина келип, дагы чака кой, дагы тамчылап атат деди. Анда дагы кайсыл жерге коеюн деп сурагыңыз келсе, куда еще поставить ведра? Дагы кайсы жерлерге чаканы коеюн деп айткан болот экенсиз. Куда поставить ведра? Чакаларды кайсыл жерге коеюн деген эле сөз. Еще дегенди коссоңуз дагы болду. Бир эле чаканы кой десе, принеси ведро, нужно куда-то поставить деп айтса, куда поставить ведро? Бир чаканы каяка коеюн. Куда еще поставить ведро? Бир чаканы дагы кайсыл жерге коеюн деген маанини билдирет экен. Спущу, түшүрөм, подниму, өйдө көтөрүп чыгам. Спущу деген ылдый түшүрөм деген сөз. Я спущу ведро с 5-го этажа. Мен чаканы 5-чи этаждан ылдый түшүрөм. Лифт менен түшүрөсүз, мисалы. 5-чи этаждан лифт менен түшөсүз. Сиз ошондо чакаларды ылдый түшүрөм деген сөздү билдирет экен бул. Спущу ведро с 5-го этажа. Көтөрүп түшөм деген башка мааниде, мен могу жерге туура эмес жазып алгам, алып түшөйүн деп. Алып түшөйүн деген принесу. А эгер лифт менен түшүрөм же түшүрөм деп эле айтып койгон болсоңуз, спущу. Я принесу. Мен алып келем. Алып түшөм деген принесу. А түшүрөм деген спущу. Өйдө көтөрүп чыгам. Принесу деп айтсаңыз деле болот. Колума көтөрүп чыгам, алып келем дегенчи. А эгер лифт менен өйдө көтөрүп чыгат экениңизди билдирсеңиз, подниму деп айтышыңыз керек. Мисалы, 5-чи этажда Жанна сизге айтты: "Бүгүн биздин грузчигибиз жок экен, жана кулердеги 20 литрлик сууну алып келип берчи" деди. Эптеп алып келип берчи ошону десе, анда подниму деп айтышыңыз керек. Себеби сиз 20 литрлик бутылканы өзүңүз көтөрбөйсүз да. Лифтке тоголотуп салып, лифт менен көтөрүп эле кайра лифттен тоголотуп чыгарып коесуз. Сиз аны өзүңүз көтөрүп жүрбөйсүз да. Анда сөзсүз подниму деп айтсаңыз туура болот. Же ошол чоң бутылканы же чоң бир коробканы лифт менен ылдый түшүрөм десеңиз болсо, спущу. Я спущу эту коробку на 1-й этаж. Бул чоң коробканы ылдый жака лифт менен түшүрөм дегенде пайдаланчу сөз экен. Алып келем деген принесу. Мен алып келем. Азыр чакаларды алып келем. Я сейчас, азыр, принесу ведра. Чакаларды. Принесу ведро. Бир чака алып келем. Принесу ведра. Көп чака алып келем. 2 жана андан ашык. У меня нету ведра. Менин чакам жок. У меня нету ведер. Менин чакаларым жок. Не хватает ведер. Чакаларым жетпей атат. Күтө туруңуз, мен азыр келем, мага көрсөтүп кой деп айтам дептирсиз, анда мындай кылып айтасыз. Подождите деген күтө туруңуз. Күтүп туруш жерде мени күтүп тур, мен азыр келем. Же азыр барып калам, күтө тур деген сөздөрүбүз бар. Анда подождите деп эле айтасыз. Бул биринчи варианты. Подождите деген сөздүн экинчи варианты бар. Токто. Мисалы, Ольганын жанына барып алып бир нерсени айтып атасыз, Ольга жакшы түшүнбөй атат. Подожди. Когда вы пришли, он уже там сидел деп айтыш мүмкүн. Сен келгенде ал ошол жерде отурду беле деп. Токто кой турсаң, сен келгенде ал отурду беле деп сурайсыз кыргыз тилинде. Ошол токто деген сөздү дагы булар подождите деп айтышат. Сиз Алеке минтип айтасыз, мисалы. Алек 6-чы этажда турат. Сизди 6-чы этаждан жолугуп алып айтып атат: "Тиякта тамчылап атыптыр, бас ошол жака чакаларды алып келип кой" деп. Алеке минтип айтасыз анда. Подождите, күтө туруңуз болду, подождите. Подожди болот да бирөө болсо. Подождите, күтө туруңуз, сиз деп айттыңыз, Я спущусь вниз. Мен ылдый түшөйүн.
лифт менен түшкөн атасыз. Я спущусь вниз. Лестница менен түшсөңүз деле спущусь дей бересиз. Ылдый түшөйүн, подниму ведра на 6-й этаж. Чакаларды 6-чы этажга алып чыгайын. А вы покажете мне, а сиз көрсөтөсүз мага это место, ал местаны, где капает, тамчылап аткан жерди мага көрсөтөсүз дептир. Деп айткан болот экенсиз. А эгер Жанна сизди менин кабинетимди сүртүп берчи, тамчылады деп айтты. Сиз Жанна кайсы жерде отурат экенин билбейсиз. Анда минтип айтасыз. Подождите. Жанна мисалы кулерден суу алып аткан, Подождите. Я спущусь вниз. Мен ылдый түшөйүн. Подниму швабру. Болбосо колума көтөрүп чыгам деп айтсаңыз, швабраны көтөрүп чыга аласыз да. Принесу швабру, алып келем десиңиз, швабраны. На 6-й этаж деп айтсаңыз деле болот, айтпасаңыз деле болот. Принесу швабру. Покажите мне это место, где нужно вытереть. Покажите мне. Көрсөтөсүзбү мага кайсыл жерди сүртүш керек экенин деп айткан болот экенсиз. Ушул менен бүгүнкү комментарийге суроолор аяктады. Өзүңүздөрдүн да суроолоруңуз болсо ушул видеонун астына комментарий калтырыңыздар. Жана видео жакса башкалар менен бөлүшүңүздөр. Видеонун аягына чейин көргөн болсоңуздар, өзүңүзгө жок дегенде кичине пайда тапкан болсоңуз, лайк, класс, нравится деген кнопкаларды басыңыздар, лайк басыңыздар. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться, катталуу деген кнопканы кошуп катталыңыздар.